Share Channel YouTube каналында биринчи жолу болсоңуз, подписаться баскычын басып, коңгурону да басып коюңуз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Угат абы? Угат барсын. Жаркош, кандайсыз? Жумуштарыңыз жакшыбы? Жаңырбайлабы? Жок, сон. Жакшы. Жакшы бир. Бираз телефонуңуз кыймылдап атат. Жакшы, бир жерге коюп коюйын деп. Азыр ушул элге жардам берип жүрөсүз да, учурда кайсыл жердесиз? Ушул жардам тууралуу айтып өтсөңүз. Азыр Ош шаарындабыз. Кече таң камал келгенбиз. Ош шаарында ушу бир жардам акциясын уюштурдук. Анткени чындыгында жардамга муктаж жарандардын саны абдан көп. Ошондуктан жардамдын кандай түрү болбосун. Биз эми албетте элге жанагындай КАМАЗ ундарды түшүрүп бере албайбыз. Бирок колубуздан келишинче, ошо ар кимдин колунан келишинче ошол азык-түлүктөн жардам кылып, бул жакта бир 15 адам чогулуп, активисттер. Ошондой бир жардам чогултуп бердик. Чындыгында аябай көп мындай бир тагдырларга күбө болуп жүрөбүз азыр. Ушул тапта. Бирок бүгүн бүттүк. Бүгүн акыркы күн. Бүгүн Ош шаарында ошо бир акчябызды жыйынтыктадык да. Түшүнүктүү. Эми Жанар Кубанычевич, сизге келген суроолордун көпчүлүгү ушул баягы мигранттардан экен чындыгында. Алардын бардыгын мен сизге чейин атайын сүрөтүбүздү жарыялаганбыз. Суроолор мындай болсун. Мигранттарга өкмөттүн болгон мамилесин көрдүк. Негизи аларды ара жолдо калтырбай убагында алып келиш керек беле? Айтайын дегеним, мына сиз кече айттыңыз, өкмөт мигранттардын алып келбей жатканы бул дагы бир саясат депчи. Ушул тууралуу айтып өтсөңүз. Жок, негизи мигранттар маселесинде ошо сырттагы мекендештерди алып келүүдө өкмөт абдан чоң шалаакылык кетирди. Анткени мисалы ошол эле Орусиянын Новосибирск шаарында 27 мартка алар билеттерди алып коюшкан, сатып алган. S7 деген авиакомпания учканга даяр болгон. Болгону биздин өкмөт Манас аэропортуна конууга уруксат бергенде алар келмек. Алардын арасында оорулуулар дээрлик жок болчу. Ошондо биздикилер бир аз мындай кенебестик кылып жүрүп, анан ошол жерден анандай бир жумалык мөөнөт берип, чоң бир маселени көтөрүп баштаганда, керек болсо мына эгерде ошол сырттагы билет сатып алган, аэропорттордо түнөп аткан, жана хостелдерде жатып аткан мекендештерибизди алып келе албасаңар, анда биз силерди отставка тууралуу маселени көтөрүшүбүз керек деп мындай бир катуу талаптар айтылганда, анан өкмөт акырындык менен кыймылдай баштады. Азыр Түркиядагы мекендештерди бир рейс менен алып келди. Жакында дагы Дубай, Сауд Арабия маселесиндеги да чечти, рейс коюлду. Бирок тилекке каршы ушул эмнегедир кечигип атат. Ошол Орусиядагы көп мекендештерди жана Москвадан бир рейс алып келген боюнча калганы ошол турат да. Ушул маселе мына биз күн сайын сүйлөшүп атабыз, бирок аракет кылып атабыз, сүйлөшүп атабыз дейт. Тилекке каршы чечилип, мындай маселе жөнгө коюлган жок да. Мисалы биздин ошол телеканалга көп видео кайрылуулар байма-бай келип атат, күн сайын келип атат да. Тышкы иштер министрлиги аракет кылып жатабыз деп атат да. Сиз ушул Тышкы иштер министрлигинин ишмердүүлүгүнө кандай баа бересиз? Тышкы иштер министрлиги чындыгында мына түрк өкмөтү менен сүйлөшүп, жанагы рейсти уюштурууда ошол негизи биздин жарандарда туура түшүнүш керек. Биз Орусиянын өкмөтү же Түркиянын өкмөтү менен Кыргыз СПСынын жогорку кеңеши сүйлөшпөйт. Бул депутаттын миссиясы эмес. Алардын өкмөтү менен биздин өкмөт сүйлөшүш керек. Анан көпчүлүк мага да ошо сизге жазгандай эле мага да жазышат дагы, сиз качан чечесиз деп айтышат да. Биз өкмөттү кураганбыз. Мен мисалы азыр ошол өкмөттү гана айтып атабыз. Министрлик колунан келишинче аракет кылып атат. Бирок так айтып коюш керек, мына Орусиядагы өзгөчө мекендештерди алып келүүдө абдан чабалдык жасап атышат. Ошол эле келип обсервацияга жаткырып, аларды анализин алып, диагностиканы өткөрүп, баарын чыгарганда азыр булар канча күндөн ошол жерде деле багып атабыз. Эми өкмөт өтө көп акча бербей атат, чынын айтканда. Диаспоралар берип атат, элден акча чогулуп атат. Айрым эл аралык уюмдардан алып атышат, бирок ошол акча ошол жакта эле кетип атат да. Хостелге төлөйбүз, анан батирге төлөйбүз депчи. Андан көрө ошол чыгымды бул жакта алганда алар өз мекенине келип калмак да. Бул эми чынын айтканда өтө өкмөт мындай жасап коет болсо боло турган эле жумуш эле да. Ошондуктан өткөндө парламентте менин сунушум менен жана бир жума убакыт берели дебедикпи? Мына шаршембеге чейин, орусча айтканда среда. Мөөнөтү бүтөт.
өкмөт ошого чейин алып келиш керек. Мына эртеңкиге Новосибирскке 21-ине рейс коебуз дешкен. Бирок ушу мен акыркы күнүн азыр күтүп атам да. Улам байланышып. Эгерде эртең алып келе албаса, анда биз чоң мындай маселе көтөрүшкө туура келет да. Эми сиздин оюңузча эмне себеп болду ошолорду убагында алып келбегенге, сиздин оюңузча? Мындай конкреттүү Өкмөттүн жанагы булар чынын айтканда баягы элге айта албай атышат, тартынып. Бирок булар корккону эми биздин чет өлкөдө жалпы 1 миллиондой кыргыз бар. Кыргызстандык. Анан аэропорттогулардын алып келсек, анан кайрын аэропортко келип атышат. Алып кетип турбайбы деп улам толуп алып, биз бул жака алып келип, алардын баарын обсервацияга жаткызып, жанагындай ПЦР аппараттар, диагноз кое тургандар, дарыгерлер ага жетишпейт. Ошондуктан биз мекендештерди алып келсек, кайра эле келебиз деп ошол жерге аэропортко толуп алышат деген биринчи коркунучу менен, экинчиси жанагындай бул менин сөзүм эмес, эми мындай өкмөттүн позициясын айтканда, экинчиден жанагы бизде медициналык каражаттар жетишсиз, ПЦР аппараттар, жанагы алардын анализин алып жыйынтык чыгара турган медициналык каражаттарыбыз жетишсиз. Обсервация жаткыза турган жерлерибиз жетишсиз. Эми 1000 деп 2000, 3000, 10 000, 20 000, 30 000 болуп кетсе, алардын баарын батыруу кыйын болуп калат деген ой менен алар ушинтип кармап атышат. Бирок аны элге айта албайт булар. Чындыгында ошондон бир аз шошулуп атышат. Биздин сунушубуз мына мекендештерди туура түшүнүүгө чакырып, эгерде мүмкүнчүлүгүңөр болсо, ошол иштеген жашаган жерде туруп туруңуздар. Бирок таптакыр мүмкүнчүлүгү жок, жумушунан айрылган, же убактылуу эле барган, жашай турган жери жок, каражаты жок, таптакыр мүмкүн болбой калган жарандарыбызды таштап кое албайбыз да. Эң биринчи кезекте ошондой бир кетиши керек болгондо, Кыргызстанга келиши керек болгондорду иштешип, сүйлөшүп, мындай алып келишибиз керек. Өкмөт мигранттардан, өзгөчө биздин чет өлкөдөгү мекендештерден мындай качып туруп алды кадимкидей. Диалог жок ортодо. Диалог жок. Алар менен сүйлөшүп, видео связь кылып, туугандар, акыбалыбыз ушундай, мындай чече алабыз деп бир өкмөттүн мүчөсү чыгып сүйлөшүп кое албайт. Эмнегедир мындай бир качышат да. Булар унчукпай койсок, башыбызды катып, кулагыбызды жаап жатып алсак эле, маселе бир күнүнө болбосо бир күн өзү чечилет деген ойго мындай жетеленип атат да, бирок ал туура эмес. Өкмөттүн себеби ушул, батыра албай калабыз, бияктагыларды эптей албай атабыз деп ушундай бир жанагы жалкоого шылтоо көп дегендей эле иш болуп атат тилекке каршы. Демек, алардын бардыгын алып келсек, карай албай калабыз деген коркунучтун айынан түшүнүктүү. Өкмөт бизге акырындай өз ара сүйлөшкөндө ошентип атышат. Бирок элге айта алышпайт. Элге айта алышпайт. Эми бул жерде сиз айтып калдыңыз, ошол Туркиядан келди деп. Ошол Туркиядан келген 212 кыргыз жараны учурда социалдык тармакка кайрылуу жасап атат да. Бизди обсервацияга алып койду, бирок эч кандай анализдер алынган жок бизден депчи. Биз жөн эле турабыз деп. Мына эң туура. Сиз айткан проблема азыр бүт Кыргызстандын проблемасы ушул. Мына ошого келдим. Мен эртеден бери кеминде бир 7-8 врач менен сүйлөштүм. Обсервацияда ошол коронавирус илдети менен күрөшүп аткан очогунда жүргөн врачтар менен тынбай сүйлөшүп атам да. Азыр биздин эң чоң проблемабыз адамдардын баарын алып келип обсервацияга жактырып атабыз. Бирок алардын анализин алып, диагнозун оңбу терсби чыгарып берип, жакшы болсоң үйүңө кете бер. Үйүңдө жат карантинде деп айтып кое албай атабыз да. Азыр булардын баарын алып келет дагы бир жерге обсервацияга жаткызып коет. Анан ошол жерде булардын анализи жыйынтыгы чыкпай 10 күн, 20 күн жаткандар бар экен. Тапшырдым элек. Элестетиңиз? Ал соо адам дагы кирсе, ал жактан эми баягы ажатканасы бир, тамакты чогуу жешет, кечке бир жерде жатышат, бир жерден дем алышат. Соо адамды дагы булар оорутуп коет да, мисалчы. Ошондуктан жанагы бөлүк кылып Өзбекстанда көрдүңүзбү жанагы талаага курган эмелер. Ошого акчанын баарын ошого кетирип атышат алар. Биз акчаны катып жатабыз дагы жанагы бюджеттин дефицитин толтурабыз деп. Тигил проблема улам болуп атат. Ошондуктан врачтарга да кетти. Азыр сиз айткан ошол. Оошто дагы, Жалал Абадта дагы, Чүйдө дагы ушул. Көп адамдарды алып кирип койгон, контакт болгон деп. Бирок аларды алып кирди дагы коюп койду. Анализдин жыйынтыгын чыгарып, мына 3 күндө чыгарса болот экен. 3 күндөн кийин аны карантинге чыгарып, үйүңдө жат, эч кимге жолукпа деп чыгарса, алардын саны азаймак да. Азыр биз таза кишилердин баарын алып келип туруп, ошоктон оору жуктуруп анан чыгарып атат булар. Эми билбейм, буга мындай өтө чоң акылдын деле кереги жок негизи. Бирок тилекке каршы бизде өкмөтүбүздүн абалы ушундай кризис убагында билинип калды да, эч нерсеге жөндөмсүз экени.
Эми сиздин оюңузча конкреттүү кандай сунуш берет элеңиз ушул анализдерди убагында алыш үчүн эмне кылыш керек? Сөзсүз ПЦР аппараттар, бизге келген сырттан келип аткан акчалар, эл аралык уюмдардан, МВФтен, АБРден келип аткан акчалар, элден чогулган акчаларды булар жөн эле катып жатпай, ошол диагнозду бат чыгарып кое турган аппараттарды сатып алыш керек. Оору жуктаган райондор бар да, райондор айрым облустар бар мисалы, ал жактан врачтарды алып келип, врачтардын санын ал жака көбөйтүп, алардан акча аябаш керек. Врачтарды каржылап, бүт баарын жанагы аппараттарды сатып алып, ошо оорулуу эмес казаларын тез күнүнө чыгарыш керек. Оорулар менен иштеш керек. Алар деле мындай жакшы болуп кетет көпчүлүгү. Анан ошолор менен иштеш керек эле. Ошол жагынан алганда чоң проблема болуп атат. Эгер мындай темп менен кетсек, бул бир топ созулат да. 30-чы апрелде менимче бүтпөйт, узарат. Кийинки суроо мындай болсун. Буга чейин мен ошол маек курганда Жогорку Кеңештин экс депутаты Алмамбет Шыкмаматов минтип айтты эле да. Ал убакта ошол Космосбек Чопонбаев иштеп турган убак эле. Бизде дейт өкмөттө дейт эң алсыз звено бул саламаттык сактоо болчу деп айтты да. Айтайын деген мына азыр Ала Бука районунда дарыгерлер бизде коргонуучу каражаттар жок деп кайрылуулар жасап атат. Анча-мынча дарыгерлерди апарып камап кечирим сурап атат. Мына Кыргызстанда ар бир коронавирус жуктурган 4-чү адам бул медицина кызматкери экен. Учурда 140 медицина кызматкери вирус жуктуруп алыптыр да. Буга кандай чара көрүш керек? Эмне үчүн ушул биздин акылатчандар жуктуруп алып атат? Анткени биринчи жанагы сырттан келген мекендештерди, араб өлкөлөрүнөн келген тосуп алганда, булар жөн эле эч кандай коргоочу каражаттарсыз эле дароо кирип кеткен да. Ошол врачтар медициналык жанагындай коргонуучу каражаттардын жетишпей, алардын сапатсыз болгону, мисалы ошолордун баардыгын биз убагында алып даярдап кое алган эмес чындыгында. Эми министрлик менен сүйлөшсөң, алар айтат, биз убагында өкмөткө эскерткенбиз дейт. Биз эскерткенбиз. Ошону алышыбыз керек дейт. Бирок тескерисинче ошол даярдык жок болуп калды да. Врачтарды коргоодо дагы кемчиликтер кетти. Эми андан кийин жанагы сыйакы беребиз, очогунда иштеп атасыңар деп каражат бөлүп беребиз деген, ал каражат дагы бөлүнбөй, анан биз жана парламентте ызып салгандан кийин эртең анан баарын ошо эсептерине түштү да көпчүлүгүнүн. Ошол сыяктуу чоң кемчиликтер албетте кетти. Бирок таң калыштуу ошол Кыргызстанда эң чоң жаза, мен буга чейин да жыйында айтып жүрөм. Адам аябай ката кетирип, шалаакылык кылса, кызматтан алып коет. Эң чоң жоопко тартканыбыз ушул. Эмне үчүн ошого жол берди дегенде биз боюнча ошо жооп жок болуп калат. Эми ошол көпчүлүк учурда сизге деле кайрылып атса керек. Ошол баягы медицина кызматкерлеринин арасында ошол медайымдар көбүн эсе бизге көп деле жардам келбей атат, ошо маскалар деле келбей атат дейт. Анча-мынча медицина кызматкерлери айтат, бизге коргонуучу каражаттар сатылып атат, биз сатып алып атабыз депчи. Алардан сурайбыз да, биз эмне айтпайсыздар, келиңиз кайрылуу жасайлы десем, коркот, кызматтан алып коет деген сыяктуу бир коркот, жумуштан алып коет деп. Ушул тууралуу бир ачык кандай кадамга барыш керек? Саламаттык сактоо министрлиги мына азыркы учурдагы деле ишмердүүлүгүнө кандай баа бересиз? Тилекке каршы могу жаңы министр келер замат бул ушул врачтардын духун көтөрүп, алардын укугун коргоп, айрым органдарга жооп берип, бүт ушул врачтар менен кеңешип, ушул бир лидер министр болсо боло тургандай мүмкүнчүлүк бар эле. Тилекке каршы бул киши да аябай мындай бир көз каранды болуп, жалп врачтар абдан көп кайрылат. Күн сайын ушу врачтар менен сүйлөшөм. Чындыгында айрым жерлерге жетип атат. Анткени аны ошо бизге окшогондор, сизге окшогондор же кайрылуу интернетке чыкканда, анан апара калышат да. Анан азыр ушул врачтарды кызматтан алып, аларды куугунтуктаганга болбойт негизи. Биз ар бир врач менен, мына мен мурдагы вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова менен Ош шаарынан врачтарды түз өзү менен сүйлөштүрүп турат элем мурдачы. Түз өзү сүйлөшүп, эмне болуп атат деп. Ар бир жөнөкөй врачка чейин чалып сүйлөшүп турчу да, эми анын дагы кызматтан албадыбы. Ошондой болчу. Азыр эми акчаны эч качан дарыгерлерден аябаш керек. Ошондуктан өкмөт менен сүйлөшсөк, монча сатып алдык, монча кылдык, монча жибердик деп атат. Эми ошол бирок жетпей атканы айрым жерлерге чындык. Бирок бар бизде азыр. Республикалык штабта чын эле медициналык коргоочу жанагы өздүк каражаттар бар. Ошону аянбай баарына таратып бериш керек, сөзсүз. Бирок ошол жоопко тартыш керек, сөзсүз. Жоопко тартыш керек,
Азыр Алтын Өмүрбекова тууралуу сөз болуп кетти. Ушул коронавирустан улам, ушул кырдаалдан улам Алтын Өмүрбекова да кызматтан алынды да. Анын кызматтан кетишине сиздин көз карашыңыз кандай? Саламаттык сактоо министри Коспонос Чолпонбаевден абдан чоң каталар кетти. Бирок вице-премьер-министр катары Алтын Өмүрбекова мындай колунан келишинче аракет кылып аткан. Анткени буга чейин дагы каражат сурап, антип тынбай жана брифингке чыгып маалымат берип айтып атпадымбы? Мен мына өзүм күбө. Жөнөкөй ушу катардагы врачтарга дагы ушу вице-премьер-министр катары телефон чалып сүйлөшүп, мына шаардык ооруканадагы бир эки маселени айтышты. Мен сүйлөштүрүп аттым. Дароо чечип ушундай бир аракеттерди кылып аткан да. Бирок аны алып коюшту дагы эми азыр башка вице-премьер-министр алып келди. Ал киши ошол штабта иштеп, бүт маалыматты проблема менен таанышып атканда бизде дароо кызматтан алып башка бирөөнү мындай коюп коюп атат да. Ошол жагынан алганда менимче туура эмес болду. Туура эмес кызматтан алып койду. Туура эмес. Эми ушул сырттан карыздарды карап айтып калдыңыз. Ушул өлкөнүн сырткы карызы 4 миллиард доллар болду да. Мына дагы кырдаалга карата жардам сурап атабыз. Муну төлөө кандай болот? Эми кантип төлөйбүз бул акчаларды? Эми азыр ушул 4,5 миллиард доллар мамлекеттик карыз, сиз айткан тышкы карыз анын ичинде бар. 2023 жылдан бир көбүрөөк карыздарды төлөөгө туура келет. Азыр бир жылга жанагы чоң мамлекеттер бул коронавирус илдетине байланыштуу ошо бир жылга карыздарды төлөө мөөнөтүн жылдырып берет. Бирок Кыргызстанга 2023 жылдан баштап абдан оор учур келет. Карызды төлөө мөөнөтү башталат. Биз ушул Кыргызстандын бюджетинин тапкан кирешебиздин бир топ бөлүгүн сырткы карызга, өзгөчө Кытайга беришке туура келет. Ошондуктан кийинки президентке абдан татаал болот. Сырткы карыздарды алып башка өлкөдө эффективдүү натыйжалуу иштеткендер бар. Бирок бизде мына мен кызыгып ушу каржы министрлигинен сурадым да, биз эмне үчүн карыз алып атабыз? Ушу 30 эгемендүү болгондон бери карыз алган акчалар каяка, эмнеге жумшалды десем, бул биринчи жол курууга кеткен карыздар, экинчи энергетика тармагында. Жол курууга кеткен акчалар өзүн өзү актаган жок деп ойлойм. Анткени азыр билесиз, айылдарда эмес, мына шаарда мен кечээ мына Онадырга барып келдим. Жолдорду көрсөңүз, ош шаарынын ичинде. Жанагы танктар ошо өткөндөй эле жолдор бар. Ошончо миллиард карыз болгонубуз менен Кыргызстан жолдорубуз оңолуп кеткен деле жери жок. Ошондуктан азыр алган ар бир карызды биз ар бир тыйынына чейин өкмөттү маалымат берип туруш керек. Мына МВФтен алган акчанын мынанча пайызын маяка иштеттик, мынанчасын мындай кылдык деп бүт. Мисалы Лондондо, Британияда ар бир адамды жаранды, мени, сизге айдын аягында почта менен кат келет, конверт. Ичин ачсаңыз, сиз монча айлык аласыз, сиз мамлекетке монча салык төлөйсүз. Ошол сиз төккөн салыктан бул айда жол курууга монча кетти, билим берүү тармагына монча, саламаттык сактоо тармагына монча кетти деп жазылып конвертте келет. Сизге жаран катары жөнөкөй. Сиз төккөн акчаңыздын салыгыңызды, сиз айлыгыңыздан кармап калат да, мисалы салык. Ошол сиздин салыгыңыз монча тыйыны мыякка кетти деп, ар бир жаранга ушундай отчет келип турат. Бизде тилекке каршы ушул отчеттуулук маселесинде кыйналып атабыз да. Биз эми улам айтабыз, албетте, бирок өкмөттө кичине ушул жагынан алганда дагы жарандар ишенбей калды чынында. Сырттан келген акчаларга туура иштетилет деп эч ким ишенбейт. Бүт ушул сырттан келген карызды эми билесиз да, транспорт министринин орун басары ошо жол курууга келген гранттан 500 миң доллар пара алып аткан жеринен кармалып атат. Ал карызга алган акча. Бирок 500 миң доллар пара болуп атса, эми элестетиңиз сырттан келген акчалардын кантип иштетилип атканын. Эми ушунун төлөө жагы бир чоң маселе болуп турат да, ушул тууралуу. Эми төлөнөт албетте, төлөнөт, бирок бир аз кыйынчылык болот да. Кыйынчылык болот, Эми талангача деп коет, узартат карыздын мөөнөтүн узартат, сүйлөшөт. Ошентип эле жашап кетпайбызбы эми? Ошондой болот, бирок баары бир эми сырттан карыз алганды, өзгөчө Кытайдан карыз алганды биз чектешибиз керек. Азыр мына эми кредиттер боюнча маселе болуп калды. Жарандарыбыз көпчүлүгү ошол кредит маселелеринде айрым банктар ошол 3 айга мөөнөт коюп берип узартып берип атат. Айрым банктар тескерисинче 3 айга мөөнөт койгону менен ошол эле 3 айдан ичиндеги процент өсүмдөрүн, туумдарын алып атат да. Жарандар аябай ушуну кайгырып атат да, ушуну кандай кылсак болот деп. Ушул боюнча кандай жолдор? Ар бир жаран билиш керек. Улуттук банк чечим чыгарган. Кредит алган болсоңуз,
сизди 3 айга төлөө мөөнөтүн жылдырып бергенден кийин банктар жылдырууга милдеттүү ар бир банк. Милдеттүү. Бирок аны кийин төлөйсүз. Болгону процент кете берет, кадимкидей. Процент кетет. Болгону штраф анан жанагындай пеня деп коебуз го. Үстөк пайыз. Төлөнбөгөндүн үстөк пайызы кетпейт. Ошо пеня кетпейт, анан штраф салынбайт. Бирок сиз эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо төлөп койгон жакшы. Бирок эми азыр көпчүлүгүнүн мүмкүнчүлүгү жок. Иш токтоду. Көпчүлүк банктар азыр жок биз узартпайбыз. Пеня кете берет. Проценттин үстүнө да кошулат дегендей сөздөр болуп атат. Эгерде ошондой айткандар болсо, сиз сөзсүз түрдө улуттук банктын сайтына кирип, НБКР деген бар. Же болбосо ошол интернетке кирип улуттук банк деп жазсаңыз, биздин улуттук банктын телефондору, электрондук почталары чыгат. Сөзсүз чалып, кайсыл банк, Мөл Булакпы, Финанс Кредит банкпы, мен монча кредит алдым эле деп улуттук банкка сөзсүз бир кат таштап же бир телефон чалып белги берип коюңуз. Сөзсүз түрдө. Алар милдеттүү түрдө сиздикин жанагы чечимди кабыл алат. Бул жерде ошол көрөлөр ошол үстөк пайыздар алынат, кошулуп кете берет деп айттыр да. Айрым банктар 3 айга коюп берип атат. Мисалы, 3 ай төлөш керек болсо, ошол 3 айды төлөй турган убакытты эле алып туруп, кийинки айга узартып коюп атат да. Бүтө турган аягына да 3 ай кошуп коюп атат. Бул жагын алыпчы негизи. Кээ биркилер болсо тескерисинче башка айларга чачырат бөлүп салат дагы, ошол 3 айдын процентин как күндө деле төлөй бересиздер. Бирок штраф болбойт дегендей кылып атат. Туура, анткени дароо төлөй албайт бардыгын. Ошон үчүн бөлүп бергенге банктар сөзсүз мүмкүнчүлүк бериш керек. Ошону улуттук банк чечим кабыл алган. Бирок эми жеке менчик банктарды дагы улуттук банк мындай катуу көзөмөлдөгөнгө аракет кылып атат да. Алар эми анчалык чоң укугу жок болсо дагы, бирок баары бир улуттук банк муну көзөмөлдөйт. Бул боюнча биз дагы сөзсүз бир токтом кабыл алып, ошол кредиттердин мөөнөтүн узартууну жылдырып беребиз сөзсүз түрдө. Бул эми башында ушу кредиттер боюнча айтканбыз, анткени абдан көп кредити жок кыргызстандык аз эле да мындай. Эми мына референдумдагы бир сунуш алып калды эле. Сиз ушул референдумду колдойт белеңиз? Көз карашыңыз кандай? Абдан каршымын. Мен каршы добуш берем буга. Эмнеге? Эмне себеп? Президенттик башкаруу кылабыз дейт. Эми мен таң калам азыр деле президенттер башкарып атат да биздечи. Парламент алсыз, парламентке бүт бизнесмендер толуп алса, алар чындыкты айта албаса, өкмөт эмне десе аткарса, хоп деп турса, анан дагы президенттик башкаруу азыр деле президент башкарды. Эмне жолдо болуп атат? Билбейм. Негизи күчтүү өкмөт башчы, премьер-министр күчтүү. Менен күчтүү парламент болгондо башка маселе. Референдумга муктаждыктын кереги жок. Бул дагы чоң акча, чоң чыгым. Ошондуктан биз жөн эле баягы президентке жагынабыз дегендер, ушундай бизде чоң проблема да. Саясатчылар тегеректеп эле ушул мактап, сизди ушинтиш керек, дагы күчөтүш керек ыйгар муктарыңызды деп ошентип атып, мындай анга түртүшөт. Ошондуктан президент өзү чечим кабыл алып, мындай таптакыр буга каршы оюн билдириш керек. Анткени мен билем, парламенттик башкаруу десең, депутаттарды элдин баары жаман көрөт. Баары жек көрөт. Депутаттарды сөгөт, элдин баары каргап шилеп отурат. Анткени парламент эл бүткөндөй болгон жок. Бирок кандай болгон учурда дагы эмкиде бул парламент начар болсо, эмкиде кичине күчтүүрөөк болот. Түзүгүрөөк кишилер келет. Ошентип тең салмактуу бийлик болуш керек. Парламент, өкмөт, президент болупчу. Бирөө күчөгөндө бул чоң кемчиликтер болуп калат да. Демек сиз колдобойсуз? Мен каршы берем ачык эле. Эми дагы бир жарандардан келген суроолордон берейин. Эми көпчүлүк адамдар айтыптыр, ушул депутаттардан эл өкүлдөрүнүн санын азайтсак болбойбу, жөн эле мамлекетке чыгымда ушуну азайтып. Сиздин көз карашыңыз кандай ушул депутаттардын санын азайтууга? Эми депутаттар мындай сөз чыкпаш керек эле. Анткени Арменияда бизден калкынын саны 2 эсе аз, бирок депутаттардын саны көп. Көп өлкөлөрдө ушундай, депутаттардын саны көп бизге караганда. Бирок азырактары да бар, бирок көпчүлүгүндө. Эмне үчүн ушул суроо чыгып атат? Анткени көп депутаттар жана элдин оюндагыдай болбой аткандыгынан парламент өз ушуга ушундай сынга өзү мындай негиз түзүп берип коюп атат да. Парламентте карасаңыз, жума сайын, сессия болгон сайын күлкүгө айланды да. Сөзсүз
бирөөсү сөзүнөн жаңылат, бирөөсү тилинен жаңылат. Шерменде, чынын айтканда. Анан ошонун баарын эл карап турат дагы, ушу бүт Кыргызстанга, элге, жалпы журтка үлгү боло турган адамдардын ушинтип эки ооз сөз айта албай шерменде болуп атканын көрүп туруп, ушундай депутаттардан көрө биз санын кыскартып, ушулар эмне үчүн айлык алып биздин налогдон деп элдин кыжырдануусу туура. Ошондуктан эгер күчтүү парламент болсо, депутаттар ар бирби иштесе, үйүндө жатып албай, тынбай элдин сөзүн сүйлөп, региондорду кыдырып, ошондой болуп иштегенде 120 депутат көп деп эч ким айтпайт эле. Бирок тилекке каршы ушундай сөз болуп атат. Эми албетте, эгер элдик демилге болсо, балким 90, балким 70 санын кыскартса, негизи эми элдин эгер катуу талап болсо, ошондой болсо болот. Бирок менин оюмда көбүрөөк 120 депутат бардыгы ушул күчтүү партиялар менен келип, өкмөттү ушундай кармап, күчтүү өкмөт башчыны коюп, президентке тең ата болуп турган парламент болгонун мен өзү туура көрмөкмүн да. Рахмат. Эми урматтуу Жанар Кубанычевич, сизге бөлүнгөн убактыбыз да мына соңуна келип калыптыр. Бардык мен даярдаган суроолорума жооп алдым. Сизге рахмат, ушул макул болуп, шартыбызга макул болуп, эфирге чыгып бергениңизге. Эми жалпы кыргыз элибизге сиздин кайрылууңуз болсун. Эми мен ушул азыр эки гана нерсеге абдан кейип турам. Биринчиси ошол сыртта бала чакасы менен, айрым боюнда бар, кары картаң, орукчан биздин жарандар ушул хостелдерде квартиралап жатышат да. Аэропортто бир канча күн жатышты. Ошолорду алып келе албай, ошону биз көрүп, билип туруп, ушул өкмөттү мажбурлап самолетторунга эмете албай, ушул болгону 30 000 акш доллар болот экен ушу бир самолет Орусияга барып келген. Налог баарынан бошоткондон кийин. Ошондой нерсени ушул чоң кемчилик болуп атат. Ошон үчүн бизге айткандардын баарын угуп атабыз. Бизге жазган ар бир комментарийди, ар бирин окуп атабыз. Мен көп ушул ыйлап аткан, бийликке кайрылып аткан жанагы WhatsApp'тан жөнөткөндөрдү ар бирин мен ушул вице-премьерлерге, министрлерге, премьер-министрге чейин пересет этип аларга жөнөтүп турам. Мону элдер силер мындай деп атат, мынтип каргап атат деп. Алардын номерлерин мен сразу жөнөтөм да дайым. Анан эми кичине күтүп туруш керек. Биз максималдуу аракет кылабыз. Экинчиси врачтар. Эртең мына биринчи эле жыйында ушу врачтар боюнча маселени коргоп, алардан акчаны аябаш керек экенин, медициналык каражаттарды менен толук камсыздаш керек экенин, жана аларды мындай бүт мүмкүн болушунча колдошубуз керек экенин. Эми баарыңарга ийгилик болсун. Бул илдет дагы өтүп кетер. Ал үчүн баарыбыз аракет кылышыбыз керек. Колубуздан келишинче кайрымдуулук кылып турганга аракет кылышыбыз керек. Азыр заман ушундай эми. Бир нандын жартысын колунда жок адам менен бөлүшүп жей турган бир учур да азыр. Бирок бул кырдаалдан чыгып, аман эсен көрүшөлү. Жазып туруңуздар. Сизге дагы ийгилик. Ишиңизге жакшылык болсун. Рахмат. Жасап аткан кайрымдуулугуңузга Алла ыраазы болсун. Бар болуңуз. Рахмат. Көрүшкөнчө жакшы калыңыз. Болуңуз.